Bismillahirrahmanirrahim. Al-haydu damun yanfiduhu rahimu balighatin la da'a biha wa la ayasa biha. Bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allohumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Şeyhler, өткен сабақта біз масыға мас тарту, жабираға мас тарту туралы айтып бүттік. Туралы масыға мас тартудың шарттарын, фарз өлчөмүн, жана мөөнөтүн туралы, жана кандай нерселерге дагы мас тартса болот, алар туралы нерсе айтып өттүк. Бүгүнкү сабагыбыз бул эркектер үчүн жарым жашоо болгон, жарым бөлүгү болгон, бул жашооду кечип өтүү үчүн сизге тең шерик болуп, канатыңыздын бир тарабы болгон аялыңыздын маселеси болот. Бул маселеге дагы билүү эркектердин мойнуна фарз. Түшүндүңүзбү? Бул аялдар үчүн эмес, бул маселени билүү бул эркектерге дагы фарз. Баянга айтат го, 40 фарз бар дейт. Мына ошол 40 фарздын ичинде хайз, нифас илими дагы айтылат. Ошондуктан силер дагы бул нерсеге маани берип, кунт коюп, угушуңар керек, түшүнүшүңөр керек. Келечекте жанагы бул куш болуп учуп өтө турган дүйнөңүздөрдүн бир жак канатыны менен жашооңарды толуктоо үчүн. Мафумбу? Хайз деген сөздүн кадимкидей эле лексикалык жана терминологиялык мааниси бар таксыры. Лексикалык мааниси бул агуу деген сөз. Түшүндүңүзбү? Агуу, акты, кан акты, хадат дамса кан акты, мейли ал кандай агат, ал айырмасы жок. Ал эми шариаттагы маанисин мына китептин жазуучусу өзү айтып жатат. Хайз деп эмнени айтат десе, хайз картаң болбогон, оорулуу болбогон, балагатка жеткен аялдын жашы чыгарган кан хайз деп аталат. Хайз деп эмне экен? Оорулуу болбогон, балагатка жеткен аялдын жатыны чыгарган кан хайз деп аталат. Мафум? Бұл сөзде бұл анықтама болды. Анықтаманың içinde өзі көптеген нерселерди камтыйт. Биринчиси рахим деген сөз турат. Байкадыңыздарбы? Ошол жатын деп коебуз биз. Жатыннан чыгуусу деди. Андыктан жаракаттан, муруннан аккан кан жана истихаза каны не эмес, хайз эмес. Хайз болуш үчүн жатыннан чыккан не болуш керек экен? Кан. Экинчиси балагатка жеткен деп айтылды. Туурабы? Балигин деди. Аял, ошо балагатка жеткен аял болуш керек. Тактап айтканда 9 жашка, минимум 9 жаш болуш керек. Эгер 9 жаштан жашы кичүү болгон, 8 жашар айталы, 7 жашар кыздар эгер кокус ошондой кан кете турган болсо, аны хайз деп аталбайт. Минимум канча болуш керек экен? 9. Мафум? Үчүнчүсү оорулуу болбосун деди. Эгер ооругандыктан же кош бойлуу болгондуктан же кандайдыр бир башка себептер менен кыскасы төрөгөндүктөн деди чыккан кан болсо, ал дагы не болуп эсептелбейт? Хайз болуп эсептелбейт. Төртүнчү аныктамадагы нерсе жашы улуу кемпир болбосун деди да. Картаң дейт, кемпир дейт, туурабы? Карыя дейт, ар түрдүү айтылат да. Эми диалегиңизге жараша түшүнүшүңөр керек муну. Ошондой болбосун деди. Эми ошол картайган жаш деп эмнени айтат десе, алымдарыбыздын ортосунда пикирлер айтылган. Иная, Захирия, Марокил Фалахтын жазуучулары 55 жашты тандаган экен. 55 жана андан чоң болсо биз аны карыя деп эсептейбиз. Андан төмөн болсо эмне деп? Жаш болот. Хидая китептерин алып карасаңыз, бул Маргинали рахматуллахи алейхи 50 жашты тандашкан да. Максимум неме экен? Карыялыктын башталышы 50 жаштан дейт. 50 жаштан төмөн болсо не эмес экен ал? Жаштардын катарына кирет да, анын көргөн каны не болуп эсептелет? Хайз болуп эсептелет. Эми 50 кыскасы, 50 бир риваят, 55 экинчи риваятта ошол жаштагы аялдар эгер кан көрө турган болсо, аны эмне деп эсептелбейт экен? Хайз деп эсептелбейт. Бирок китептерибизде келет. Эгер мындай кара кочкул кызыл кан көрсө, коюу кан, кызыл болот го, кып-кызыл дейбиз го биз. Ошондой кан көрсө, ал дайли аныкыдай эле хайз болуп эсептелет дейт. Адатта жашы улуулар мындай кара кочкул кып-кызыл кан көрүшү кыйынак, суюгураак болот да, агышыраак болот. Мафумбу? Я. Кош. Oku.
وأقله 3 أيام ولياليها وأكثره 10. وأقله 3 أيام ولياليها وأكثره 10. Etekkirdin möhnötünün en azı 3 tünükün, en köbü 10 tünükün. Hayыздың en az möhnötü turalı mazhab başçılarımızın ortasında kayçı fikir var taksılar. Bizdin özüzdün Hanafi mazhabtın alımlarının köz karaşı boyunca kayçı fikir var. Bir kança fikir aytışkanda mı aytkanda. Birincisi 3 tünükün deydi. 3 tünükün. Dayşatқанда 72 saat minimum. Eğer 72 saattan az gelip oşa oydan 15 gün kan kelibey koysa, al jana körgön 2 gün kanın ne olup kalat eken? İstihaza olup kalat. Hayız emez, istihaza olup kalat. Minimum 3 gün boluş gerek. 3 günden az gelip oşa oydan 15 gün kelibey koysa, ana atın ne deyiz? Mana 2 gündü? İstihaza deyiz de al kündörü janaga ayal baykuş men hayız edem dep oylop alıp turup namaz hayız kanım baştaldı dep namazda okup algan boluşu mümkün da. Aların kazasını okup koyat emi. Mafhum? Ekinci fikir 3 tün 2 gün degen. 3 tün 2 gün degen fikir var. Üçüncüsü bu İmam Abu Yusuf rahmetullahi aleyhinin fikiri 2 tünükün 48 saat 3. tünükünün köpçülük bölügü deydi. Yani 12 saattan kööröp dep жатат da. Oşonda bol jagı 48 bola turgan bolsa 60 saattan ötse nesi bolat? 3. günün köpçülük bölügü bolat. Afımı şunda 3 fikir aytılgan. Fatva kitapta kelgen sözgө berilgen. Kança eken? 72 saat. Minimum emneken? 72 saat. Ya. Sözüme şunu adasın adam minimum. Endi bu oylap oğla. 72 saat uda kan ketken dep. Bir tamıp koyup, toktop, 2 saattan keyin bir tamıp koyuşu mümkün. 3 saattan keyin bir tamıp koyuşu mümkün. Biroq oşontip atıp 3 günge oşondoy bir kunde bir jolu, 2 jolu tamçılap atıp malkim. 3 günge jetse, значит bul hayız dep esептейбиz. 3 günden kemde toktop kalıp oşo oydan 15 gün жүрүп kalsa, аны эмне деп коебуз? İstihaza dep koyabız. Mafhum bu? Minimum kança eken kıskası? 3 gün. 3 gün 3 tün. Ушул жерде bir eskerte turgan nerse, ayaldın etekkir möhnötü kelgende kan körörü menen namaz okuunu, orozo karmauunu toktotot. Etekkir keldi dara toktotuş gerek. Bizde kebir bilbegenler var. Etekkir kelgen kezde orozo tuta beret. Orozosunu жүрө beret da oşo boydan. Anda emес. Daroo emne kılış gerek? Toktotuş gerek. Eğer kançalık 3 günden az da bolsa dagın. Var go? 3 gün, 1 gün, 2 gün boldu. Kayra toktop kalışın ıhtimalı bolsa dagın. Toktotup koyuyorsun. Anan keyin jыйынтыкты карайсың. Hayız bolup esептелсе jыйынтыкта бул күндөрдөн ne болдуңуз? Кутулдуңуз. Эгерде hayız bolup esептелсе, кайра казасын не кылып бересиз? Окуп берип коесуз. Mafhum bu? Oşonda ele alımlarımızın ortasında etekkirдин en köp möhnötü tuuralı dagın bir kança pikirler var da. Pikirler aytılgan deyli. Bizdin özüdün Hanafi mazhabta 2 rivayet kelet. Misalga birinci bir rivayette kelet 10 tünükün dep. То есть 240 saat degen sözde. Maksimum kança eken? 240 saat. Ekinci rivayet kelet 15 tünükün dep kelet. Biroq kitapta kelgen sözgө fatva berilgen. Kitapta ne dep жатат? 10 tünükün dep жатат. Туурабы? Мына ошо 10 tünükünden doli sekund ötse, ошо doli sekunddan ötkөндөн кийинки бардыгы эмне? İstihaza болот. Ровно 10 gün, 240 saat ровно hayız bolot. 240 saattan doli sekund ötüp al jaka toktobой kalışı mümkün. Düşünsene anı gelecekte düşünüyorsunuz dedim. Bu toktobой kalıp kete verişi mümkün. 11. gün, 12. gün kete verişi mümkün. Alar büt bardığı emne de esepteletken? İstihaza oluyor eseptelet. Mafhum? Koş. Ve aqallu tuhri 15 yevmen ve la Boldu, haddali. şunçasın. Ve aqallu tuhri 15 yevmen. Tazalıktın en azı 15 tünükündeydi. Minimum 15 tünükün. Tazalık degende maksat etekkirdin ortasında belgili bir möhnötkö ayal taza жүрөт. Oşol kündörü kan ketse de hayız bolup esептелбейт. Bir jolu etekkir kördü. Aytalı Fatima adatta 1. çısladan 9. çıslaga çeyin etekkir köröt ele. 1'den 9'a çeyin etekkir kördü. Büttü, toktadı. Emi kiyingi kayra etekkir kör bolup esептелиш üçün ortada kança gün ötüş gereken? 15 gün ötöt. En azında 15 gün ötöt. Anan kayra etekkir körüşü mümkün.
Мына ошол 15 күннүн ичинде көргөн кан истихаза болот, хайз болбойт. Ал күндөрдө намаз окуш керек, намазын окуй берет кадимкидей. Орозосун тута берет кадимкидей, Куранын окуй берет кадимкидей. Түшүнүңүзбү? Bir etekkir körүп бүттүң, кийинки жолу кайра эtekкир болуп эсептелиш үчүн эмнекен ортодо 15 күн өтүш керек. Мындай дегенде, ушул эсеп менен алсак, bir айда bir жолу толук, экинчи жолу кичине көрүшү экен ыктымалы бар. Мисалга, 1-сыладан 10 сылага чейин этеккир эсептейли. Ортодо 15 күн тазалык, 25 сылага чейин. 25-тен кийин кайра этеккир болушу эмнекен ыктымалы бар. Бул минимум 15. Аялдар бар, bir etеккир көрүп 5-6 ай кан келбеши мүмкүн. Жылдап келбеши мүмкүн таксыр. Түшүнүңүздөрбү? Минимум шарият белгилеген, максимумдун үстү ачык. Билбейбиз, аны биз айта албайбыз. Түшүнүп алдыңарбы сөзүмдү? Ооба. Bir жолу этеккир көрүп бүттү, кан токтобой кете бериши мүмкүн. Бирок 15 күнгө чейин, бүткөндөн кийин, хайз бүткөндөн кийин 15 күн ичинде кете берсе дагы кан ал хайз эмес. 15 күн болгондон кийин кайра ошентип кан тамчылап кетсе, кайра хайз башталды дейбиз. Түшүнүңүздөр, а? Кош. Вала хаддали аксарихи ва болду. Көбүндө чеги жок. Көбүндө неси жок экен, чеги жок. Жанагы айтканымдай жокоруда. Айлап келбеш токтоп калышы мүмкүн, 2 айлап, жылдап токтоп калышы мүмкүн. Бирок анын бир эреже бар. Ал өзүнчө Шархул Викояда иншалла окуйбуз аны. والطهر المتخلل بين الدمين في مدته وما رأت من لون فيها سوى البياض حيض يمنع الصلاة. والطهر المتخلل بين الدمين في مدته وما رأت من لون فيها سوى البياض حيض. Азыр бул жерде эки сүйлөм бар. Эки сүйлөмдүн баяндоочу хайдун деген сөз. Хабар. Араб тилинде хабар кайсыл сөз экен? Haydun. Birinci süylem وَالطُّهْرُ الْمُتَخَلِّلُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي مُدَّتِهِ Haber demine diyeceğim mi? Haydun. وَمَا رَأَدْ مِنْ لَوْنٍ فِيهَا سِوَى الْبَيَاضِ Haydun. Oşul haydun ek süylem göteşeliyor. Birinci söz kotor alalım. Etekkirinin möhnötünün içinde, etekkirinin möhnötü kirip, ayaldın kanı başlagan kezde, эки кандын ортосунда аралашып келген таза болгон күндөр дагы хайз болуп эсептелет дейт. Хайз мөөнөтүндө эки кандын ортосунда аралашкан, кан көрбөй калган күндөр дагы хайз көргөндөй болуп эсептелет дейт. Бир хайз болуп эсептелет. Бул биринчи сүйлөм. Экинчи сүйлөм. Этеккир көрүп аткан кезде кайсыл өңдөгү канды көрсө, кайсыл түстөгү. Ал дагы не болот экен? Hayz болуп эсептелет. Кыскасы, бул эки сүйлөм дедик. Биринчи сүйлөм эмне экен? Хайз мөөнөтүндө эки кандын ортосунда аралашкан тазалык хайз деп эсептелинет. Мисалга, мен жана не дедим? Кан келип, токтоп калып, кайра келип, кайра токтоп калышы мүмкүн да. Bir аял 2 күн кан көрдү. Bir аялдан 2 күн кан кетти. Ортодо bir күн таза жүрүп калды. Таптаза, вообще кан келбеди. Эртеси кайра не болуп жатат? Уланып кетип атат да. Кайра кан келди. Ортодо жана таза жүргөн күн дагы не болуп эсептелет экен? Хайыз күн. Кан келген күн, кан келген сыяктуу болуп эсептелет. Өкүм жагынан кан келди деп эсептелет да, ал күндүн намазы окулбайт. Ал күндөгү орозо болуп тутсаң эсептелбейт. Түшүнүктүүбү таксырым? Ошондой болушу мүмкүн. Бирок муну маселе тууралуу уламаларыбыздын ортосунда кайчы пикирлер бар. Биздин Ханафи мазхабта 6 пикир айтылган бул жерде. 6 пикир айтылган. Бирок биз бул жерде 6 пикирдин баардыгын эле айтпайбыз таксырым. Бир-эки фатва берилген пикирин айталы, болду, жетет. 6 пикирди келечекте иншалла Кудай буйрса, мына Мухтасарул Викояны жаттап бүткөнүңөрдөн кийин мунун шархы бар, Шархул Викоя деген. Тиги сиздердин жокорку курстагы балдарга өтүп атабыз. Бир канча томдук. Мына ошону окуганда 6 пикирди ошол жерде окуйсуңар, Кудай буйрса. Мен азыр фатва берилген пикирди айтып берейин сиздерге. Бири Эмам Мухаммаддын пикири. Эмам Мухаммаддын көз карашы боюнча ортодогу кан келбей калган күн хайз болуп эсептелүү үчүн эки жактан келген кан менен же барабар болуш керек, же андан аз болуш керек. Ортодогу таза кан келбей калган күндөр
Аны эки жагынан 10 күнүн ичинде эки жагынан кан бар да. Хайз кан кетти, ортодо кан кетпей калган күн бар. Мына ошол ортодогу тазалык хайз болуп эсептелиш үчүн не болуш керек экен? Эки жактагы кан менен эсеби барабар же андан аз болуш керек. Ал экөөнү кошкондо ал күндөрдөн аз болуш керек. Мисалы bir ayal 3 gün etekir gördü. 3 gün kan ketti. 3 gün toktop kaldı. 4 gün kayra gördü. Ne oldu? Eki jaktagı 4'tü 3'e koşsak kança olur? 7. Ortadagı 3'tün ne olur? Köp bolabı. Köp bolabı. Ortada 3 gün. Bir şey kan kelgen emez, bir oşol күндөр hayız bolup esepteledi. Takır kan kelgen emez. Düşündünüz mü? Ya. Emi baravar oşonday baravar da bolup kalışı mümkün. Baravar da boluşu mümkün. Misalga bir ayal 3 gün kan ketti, 5 gün taza жүрдü, 2 gün kayra kan ketti. 2'ni 3'e koşsak kança olur kan ketken kündörde? 5. Ortadagı 5 gün kan körбөй жүрgөн күндөр var. Ökölem ne olup kaldı? Baravar. Oşol 5 gün bir şey kan kelgen emez. Biroq oşol kündör hayız bolup esepteledi. Çünkü biroq egerde ortadagı taza kündör, kan kelbey kalgan kündör, uşul rivayatta alsak ortadagı kan kelbey kalgan kündör, janagı kan kelgen kündörgө karaganda köp bolsa, anda öküm takır özgörüp ketет taksır. Düşündünüz mü? Ya. Özgörüp. Misalga bir ayal 2 gün kan gördü. 2 gün kan gördü. 6 gün taza жүрdü. Kayra 2 gün kan gördü. Ne oldu? 4 bol boy kaldı. Bu ekönü koşsan 4. 4 6'dan az. 6. Az olup жатпайбы? 6 köp da. Gördünüz mü? Janagı ortadagı tazalık ne oldu emi? İstihaza. Demek bayağı başındagı 2 gün kanı istihaza kanı olup kaldı. A belki kündör hayız bolup eseptelbedi. Bul kündördün eğer namazını okugan bolup olsa büt namazların kazasını tutup beriş gerek oldu. Oku beriş gerek bolot. Tutup beriş gerek deyim o, oku beriş gerek. Uşul erejeni jakşı öyrөнгүлөр. Bul kimnin pikirigen? Imam Muhammad'ın pikiri. Kıskası ortadagı 10 gün içindeki taza kelgen kündör iki jagıdan turgan kan menen barabar bolsa, je andan az bolsa hayız eken. Misalды düşüne aldыңарбы? Je dostlarga жазалыбы? Керек эмес, ha? Ekinci pikir İmam Abu Yusuf rahmetullahi aleyhinin pikiri. Bunun pikiri boyunca hayız müennetinde ortada kelgen kan 15 günden az tazalık, 15 günden az, anan az bolsa, anan tazalık iki jaktan kelgen kandan ne kılbayt deydi? Ajıratbayt deydi. Az bolsa. Eğer de ortadagı tazalık 15 günden az bolsa, iki tarafından kelgen kandı ne kılbayt? Ajıratbayt deydi. Başkaça aytkanda 15 günden az mı? Tazalık 15 günden az bolsa, al uda ağıp durgan kan siyahtı bolot deydi. Жақшы еске алгыла. Имам экинчи пикир, Имам Абу Юсуфтун пикири. Абу Юсуфтун пикири боюнча hayız müennetinde ortada kelgen tazalık 15 günden az bolsa, kandı iki jaka emne kılbayt? Ajıratbayt. 15 gün bolsa ajıratıp taştaydı eköөнү iki jaka. 15 günden az bolsa, al hayız bol. Uda kan kelbese de hayız bolup eseptelе berет. Misalı bir ayal bir gün kan gördü. Esinizde kalınızlar. Bir gün kan ketti. 14 gün taza жүрdü. Kayra bir gün kan gördü. Ne oldu? Tazalık kança gün oldu? 14. 15'ten az mı? Az. Значит, janagı birinci günden başta bunun etekleri başlagan. 10 gün içinde balat bütet, andan alacağın kazalarını okuş gerek. Adatı misal 5 gün olsa adatı 5 günde bütet, andan alacağın kazalarını oku beriş gerek namazını. Düşündünüz mü? Abu Yusuf'un sözü cenilerek fatva verildi. 15'ten az mı? Bir gün 15'ten az olsa var mı? Bir gün şunun içinde bir gün kan görgen olsa o hayız bolğanlığına yetişti deyik de. Bir gün yetet. İmam Muhammed'ı biraz ne oldu düşünüşü? Tatağalırak oldu. Biroq alımlar buna uşu iki pikirge ne verişken? Fatva verişken. Sebebi jengil. Bu kimge dagın jengil? Muftiге dagın jengil, mustaftiге dagın jengil deydi de alımlar. Mufti dep fatva bergen, çeçim öküm çıkarı bergen kişini aytıp beret. Mustafti dep suroo suragan adamды айтат.
Суроого жооп берген кишини не деп коет экен? Муфти. Мустафти деп суроо сураган кишини айтат. Мафхум? Мына ушундай эреже таксыларым. Жакшы эсиңиздерге алыңыздар. Иншалла дагы түшүндүрөсүздөр кийин. يمنع الصلاة والصوم. Шашпак таксыр. Экинчи маселе. Жана айтпадымбы, эки сүйлөм бар деп. Экинчи маселе хайздын мөөнөтүндө именно кан дегенде эмнени түшүнөсүң сен? Кызыл. Туурабы? Башка нерсени түшүнбөйт да. Хайз мөөнөтүндө любой өңдөгү кан чыкса, любой түстөгү хайз болуп эсептелебейт. Балким жашыл чыгат. Балким сары чыгат. Балким кызыл чыгат. Балким кысасы ар түрдө да. Любой түрдөгү кан чыкса, эмне деп аталат экен? Ак чыкканга чейин эмне болот? Ак болгонго чейин, таптаза болгонго чейин жанагы немеси, кийими. Өзү койгон кийими болот да, прикладка коюп, эмне коёт, ошол таза болуп ак көрүнгөнгө чейин эмне болуп эсептелет экен? Хайз болот таксырым. Любой өң. Мафхумбу? Кош, ана эме оку. يمنع الصلاة والصوم فيقطع هو لاهيا ودخول. Болду таксырым. Ямна ус-салата ва-саума фаюқда хуа лахия. Эми хайздын эмне экендигин айтып берди. Хайзды баяндап бүткөндөн кийин китептин жазуучусу хайз эмнени тыят, ошол жөнүндө сөздү баштады. Эмнеге рухсат, хайз болгон аялга эмнеге рухсат, эмнеге рухсат эмес. Азыр ушул жердеги хайз тыя турган нерселерди айтты, аталбагандары рухсат деген сөз. Аталбагандардын саны көп да, анын баардыгын атап эмне кыласыз? Камыр кылса боло берет. Түшүнүңүздөр, мисал, нан жесе болот, чай ичсе болот, баардыгы боло берет. Анын баардыгын атап эмне кыласың бул жерде? Тыя турган нерсесин гана атайт. Ушул жерде аталбадыбы? Яңгы сөз бар го, то что не запрещено, ал не болот? Разрешено болот да. Тыйылган эмеспи, рухсат деген сөз бар. Мыйзамда да ошондой да. Мыйзам бир нерсени тыят, а тыйылбаганы рухсат деген сөз да. Туурабы? Бул жерде да ошондой. Тыйгандарын айтабыз, азыр китептен. Калганы рухсат деген сөз. Мафхум? Эми эң биринчи эмне дейт? Ямна ус-салата ва-саума фаюқда хуа лахия. Хайздын өкүмү намаз окууну жана орозо тутууну тыят. Кийин хайз токтогондон кийин орозонун казасын тутат, намаздын казасын окубайт. Кыскасы, биздин мазхаб боюнча, биздин мазхаб деди, биз өзүбүздүн мазхабты сүйлөйлү. Эреже ушундай. Азыр казаң хайз эки нерсени тыйды. Намазды да, орозону да. Бирок негедир намаздын казасын окубайт, орозонун казасын тутат дейт. Себебини эки түрдө айтышат китептерде. Биринчиси хайз намаздын милдет болуусун тыят да, орозонун милдет болуусун тыйбайт. Милдет кадимкидей мойнуңузда орозо туткула деген милдет турат дейт. Ошондуктан кийин не болгондон кийин, хайз бүткөндөн кийин тиги намаз башынан эле милдет болгон эмес да, хайз башталат. Анын казасы жок, бунун казасы бар дейт. Экинчиси хараж деген сөз бар. Кыйынчылык, түйшүк, көйгөй, проблема. Намазды тыят, себеби намаз өсөт. Мисалга 10 күн этеккир көрсө, уже витр менен 60 убакыт намаз чогулуп калат. Аял үчүн мунун бардыгына казасын өтөө кийин не болуп калат? Кыйын болуп калат. Мына ушул кыйынчылыкты шарият анын мойнунан не кылган? Түшүргөн. Ла хараджа фид-дин. Динде кыйынчылык болбош керек. Ал харадж мадфу деген койда эрежелери бар. А орозо өспөйт да, ошо күнү-күн, бир күн тура берет кайда мурункудай. Түшүнүңүздөрбү? Ушул себептен дейт. Эми ушул жерде маани бере турган нерселер бар таксыларым. Биздин мазхаб боюнча ушул маселеде намаздын акыркы убакыты эске алынат. Намаздын акыркы убакыты эске алынат. Эгер намаздын акыркы убактында этеккир келсе, ошол намаз мойнудан түшөт. Мисалга, мына бүгүн пешинди айталы бир аял окуй элек. Кечиктирип атат да. Мисалы саат 2 болду, 3 болду, жылып атат убакыт. Анан акыр убакыт келип калды. Каза болгонго айтат, кичине кал. Ошол моментте не болуп калды акыр убакта? Хайзы келип калды. Эми ошол пешиндин милдети мойнунан түшүп калат.
Түшүңүзөрбү? Намаздын акыркы убактында этеккирге кабылса, намаз мойнунан түшөт. Түшүндүңүзбү? Мейли ал атайын кечиктирсин, же бир себептер менен, жумуш менен кечиктирсин, кечиктирип келди, алгачкы убактында окубады, жылдырды, биринчи саатта окубады, экинчи саатында окубады, анан намаздын акыркы убакты болуп калды. Кок сайыс келип калды. Бүттү, милдет мойнундан эмне болот? Түшөт. Эгер этеккир 10 күндө намаздын акыркы 10 күндөн өтүп, намаздын акыркы убактында токтосо, ошол убакыттын намазы мойнунан милдет болот. Түшүндүңүзбү? Мисалга бир аял этеккир эле 10 күндөн өтүп, өттү. 10 күн дедик го патолога, 240 саат дедик. 240 сааттан өтүп, этеккир эмне болду? Токтоду. Ошондо намаздын акыр убакыты калган да, таксыр. Бир такбир айта турган убакыт калган. Аллаху акбар дей турган убакыт калган. Намаз окууга үлгүрөбү? Жок. Бирок намаз мойнуна милдет болот. Ошол намазды окуйт. Түшүндүңүзбү? Мисалы пешиндин айталы акыр убактында барбаймал хайзда жуунуп келгиче намаз не болуп калат? Баары бир өтүп кетет. Бирок намаздын акыр убактында этеккири токтогондуктан баягы хайздын көбүнөн өтүп токтоду, эске алгыла. 10 күндөн өтүп токтогондуктан мойнуга милдет болот. Ал эми эгер этеккир адатында токтосочу, 10 күндөн аз болот да адат. Аялдар адат кылат. 5 күн, 6 күн, 3 күн. Бул ар бир аялдын өзүнүн немеси бар. Аны бирөөдүкүн бирөө айта албайт. Ар бир киши өзү билет келечекте аны. Мына айталы бир аялдын адаты 6 күн эле. Анан намаздын акыр убакыты келгенде этеккири эмне болду? 6 күндө токтоду. Бирок 10 күнгө жете элек. Эми бул жерде кандай болот десе, бир такбир айтып, жууна турган мөөнөтчө убакыт калган болсо намаздын убактыдан, ошол намазды окуу мойнуга милдет болот. Эгер андан аз убакыт калган болсо, ошол убакыт намаз мойнуга милдет болбойт. Түшүндүңүзбү? 10 күндөн азда токтосо кандай экен? Өкүм кичине башка болду, көрдүңүзбү? Тигиде бир такбир айта турган убакыт калса да мойнуга эмне болду да биринчисинде. А мында андай эмес. Мында намаздын акыр убактында токтосо, эмне керек экен? Бир жуунуп, чечиндиң, жуундуң, кургактадың, кайра кийимиңди кийип, анан Аллаху акбар дей турган мөөнөт өттү. Божомон мен канча болот? Бир адам канча минутта жуунасың сен мисалы? 15 минут. Мына ошол 15 минут калса убакыттан мойнуга эмне болот экен? Милдет болот. 15тен аз айталы 5 минут калды. Сен 5 минутта чечинип жуунуп үлгүрбөйсүң. Анда намаз мойнуна милдет болбойт. Андан кийинки намаздан эми милдет башталат деген сөз. Мафхумбу? Я. Эми орозо туткан аялдын кандай болот? Орозо, бул аз намазга тиешелүү айттык. Орозо туткан аялдын күндүзү этеккир келип калса, орозосу не болот? Бузулат. Кийин казасын не кылат? Карма берет. Бул өкүмдө фарз, важип, нафыл орозолор бардыгы бирдей. Аял орозону баштадыбы? Фарз орозону баштайбы? Важип орозону баштайбы? Нафыл орозону баштайбы? Күндүз эмне болду? Этеккир болду. Дароо орозону эмне кылат? Токтотот, кийин казасын тутуп берет таксыр. Бирок Шархул Вихоя аттуу китепте келечекте окуйсуңар. Шархул Вихояда, мынанын шархында. Ал жерде айтат, эгерде важип, милдет орозолор болсо, казасын эмне кылат дейт? Тутуп берет. Нафыл орозо болсо кармасын кармабайт деп келген. Нафыл менен важиптин ортосунда ал китепте эмне койгон? Айырма койгон таксыр. Түшүнүктүбү? Я. Бирок бул пикирди алымдар кабыл кылган эмес, Шархул Вихоян бул пикирини. Бул тууралуу силер Бахру Роиq китебинде бар. Ана жерде турат. Бахру Роиq. Канзул Дакоиqтин шархы. Барып, ачып, карагыла. Түшүнүңүздөрбү? Мен китебим боюнча 356 бет. Бул жерде кандай билбейм. Именно ошол хайз темасын ачып карасаңыздар келет. Ачып карасаңыздар, Шархул Вихоядагы сөзгө фатва берилген эмес. Ал не деди? Нафыл болсо казасы жок, милдет орозо болсо казасы бар. Көпчүлүк китептер эмне дейт экен? Нафылбы, фарзбы, казасы сөзсүз түрдө бар. Түшүнүңүздөр да? Я. Албетте хайз болгон аялдан намаздын милдети түшөт дедик. Бирок этеккир болгон аял, жакшы эске алыңыздар. Этеккир болгон аялга
ар бир намаздын убактысында даарат алып, жай намазга олтуруп зикир кылуу мустахаб болот. Мага намаз милдет эмес деп туруп таштап койбош керек. Түшүнүңүздөр, неге? Барган сайын жалкоо болуп баштайт адамды. Туурабы? Бүгүн окубадың, 5 күн окубадың, этек киргенде 5 күн окубадың, кийин этекке токтогондон кийин ошол убакытта окугуң келбей калат да. Ошол зикир кылып турганыбыз жакшы болот. Кайра эле ошол мурунку намаздын убактыны эмнеге бөлөт аял? Зикирге бөлсүн. Кыскасы, этеккир болгон аялга эмне экен? Намаздын убакты кирген кезде жай намазын салат, дааратын алат, эмне кылат? Зикир кылып отурат. Шуну Захирия аттуу китеп бар, фатва китеп. Ол айтат, намаз окуган убакыттын өлчөмүнчө деп отурсун дейт. Эми сиз пешинди, жанагы аял пешинди канча минутта окуйт? Бир 10 минутта окуй турган болсо, 10 минут зикир тартып койсун дейт. 5 минут окуй турган болсо, 5 минут зикир тартып койсун дейт. Түшүнүктүүбү таксыларым? Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.